Мен еш жерде оқыған емесмін, өзім үйренгем. Мага бір-екі байкем жардам берген, Алмаз Құдайқұлов деген, Чыңгыз Мырзаев деген. Ал кезден ошо примерно бір 9-чы класты бүткөндөн кийин уже Бишкекке келем, Бишкекке чыгам деген ниетим бар болчу да. Анан жазгам, Алмаз байкеге жазсам, келип көр, өзүң сынап көр, кандай тартасың, эсе жаксаң өзүбүздүн командабызга алабыз деген. Жазгам, жазып анан Бишкекке кеткем, эчтемкем жок, фотоаппаратым жок, даже бир эле кийим ойдун сүйүнгөнүмөн кеткем. Бишкекке барганда Алмаз байке өзүнүн жанына алып жүрдү, кыйла үйрөтүп. Ошонун айынан ушу даражага жетти, үйрөнүпчү. 4 жашымдан баштап сүрөткө кызыгып баштагам, сүрөт тартканга. Эмне себептен кызыккам, анга себепкер Алтын деген байкем бар, Алтын Сариев. Ошо байкем мага мындай түрткү болгондо, мектепте окуп жүргөндө мага чалчу да, тойго чыгасыңбы сүрөт тартып дегенде. Кызыккам да биринчи сүрөт тартканда, кантип тартам дегенде. Десем, тарта бересиң, өзүм үйрөтөм деген, канча сом бересиз десем, 500 сом берем деген. Мектептен качкам, 3-чү сабактарда эсимде да, 3-чү сабактарда мектептен качып, тойго кеткем, ошентип отуруп, элдер менен тартып, сүйлөшүп, маектешип отуруп, сүрөт тартканга аябай кызыгып кеткем да. Түнү менен уктабай, соткаман чукулап чыкчумун, кандай позада тартсам экен сүрөттү, кандай сүрөт тартсам элдерге жагат деп. Башына келгенде бир аз кыйынчылык болгон. Филармониянын алдында 3 күн уктаганбыз скамейкада. 3 күн көчөдө жатып, кыйынчылык көрүп, ошонун айынан Алмазка менен жолугуп, сүрөт тартканды үйрөнүп, Алмаз көзү жетилегенин айткан. Биринчи менин максатым келип шоу бизнеске катышыш болчу да. Ырчыларды тартып, көтөрүлүп дегендей. Биринчи сүйлөшүп бергенде кимди тартасың деген мага ырчылардан айткам, Аселжени тартам депчи, Кадырбекова. Аселжеге чалып сүйлөшүп берген, типа сүрөт тартпайлыбы, мен бир иним бар, жакшы тартат деп чакырганда, Аселжени тарткандан кийин көрсөтсөм, Аселжеге жаккан да. Сен жакшы тартат турбайсың деп мага дух берген да, өзүнчө сүрөттөрдү тартып Аселжеге көчүрүп бергенде, Аселже өзүнүн эмесине киргизген, баракчасына. Ошол жака киргизгенден кийин уже эмнегедир мен элдер чакырып баштады да сүрөткө. Биз да тартып бербейсиңби деп. Элдер менен көп таанышасың, бул сферада иштесең, өзүң чөйрөңдү чоңойтосуң. Анын эң кыйынчылык жери бул клиенттер менен иштешиш бир аз оорураак болот. Мындай фотого түшпөгөндү билбегендер болсо, аларды үйрөтүп, поза коюп, позаны коюп кетсең башка жака жылып кетишет, кайра бар үйрөтөсүң, чарчап каласың да. Кыйынчылык ошол жактан. Жакшы жактары болсо, чөйрөңдү чоңойтуп, дагы сен тарткан сүрөттөн сен кайф аласың да, мындайча айтканда. Ошол сүрөт тарткандан кийин жыргайсың, сүйүнөсүң эмнегедир. Мага ошол сезим өзүмө башкача да. Сыртчагы адамдарга билинбейт, бирок мага өзүмө билинет. Кудай буйрса 2021-жылы бир фотостудия ачайлы деп атабыз, фотошкола. Ошол жака фотошкола ачканда ким үйрөнгүсү келсе, инсандар келип, мен колуман жакшы үйрөнүп кетсе болот. Азыр данный время колумда 4 окуучу бар. 4 окуучуну үйрөтүп, өзүмдүн жанымда алып жүрөм постоянно. Кичинекей кезимден ниетим бар болчу да. Ушундай күчтүү
күчтүү фотограф болуп мындай немеде учканда жактырчумун самолетто. Самолеттерди көрсөм качан ушу самолет учат экен мен дагы чет мамлекетке деп. Ниеттерим баары орундалып келатат. Дубайга бардым, Москвага бардым, Алматыга бардык, дагы Стамбулга баратабыз. Дагы болсо мындай көп жакка чыккым келет да. Азыр мен биринчи очередте бул жеткен максатым бул кичпейиликке, өзүбүздүн чөйрөбүздө жакшы инсандарды чогулттум, жакшы байкелерди шоу бизнесте өзүм ордумду таптым деген ойдомун. Бул ушу мен койгон максаттардын бири ишке ашты деп атам. Алдыга койгон максатым чет мамлекетке чыкканда пландап жатабыз. Уже бир гана Кыргызстанда эмес, ушу чет мамлекетке чыгып иштегенди пландап жатабыз азыр. Эгерде ким фотограф болом десе, биринчи очередте бул адамга аракет керек да. Ошо максатыңа жетиш үчүн сен аракет кылышың керек. Кайсы бир фотографка барыш үчүн мындай ошо адамга сел коюшуң керек да. Ошондон үйрөнөм, ошо адамдан жакшы жактарын алам деген. Кээ бир адамдар бар да, чалып эле, "Алло, брат, мен үйрөнөйүн дедим эле сенден. Кандай карайсың?" деп. Андай мамиле мага жакпайт да. Чалып сылык сүйлөсө, адамга сылык сүйлөсө жакшы го. Ошол нерсе ушундай сылык сүйлөсө мен өзүмө тартып алам да. Мамилесин карайм, кай жактан ошолорду тактап, анан өзүм жаныма алып үйрөтөм. Келинчегим бар. Үйлөнгөнүбүзгө ровно 1 жыл болду. Кичинекей Лялечкабыз бар, балабыз. Аты Муслим. Келинчегим ашы кызганбайт, наоборот колдойт. Иште кээде чарчап, сүрөттөрүм жаман чыгып калса, наоборот, сүрөттөрүң чото жаман чыгып атат, эмне болуп атат сага деп мындай жакшы советтерин айтып турат да. Ошол сапаттар жагат. Негизи көп эле үй бүлөдө келинчегин колдосо, ошондо үй бүлөң колдосо, ошондо өсөткөнсүң да. Башында бул сүрөтчүнү көп мындай колдобойт болчу да. Фотограф десе көңүл көп бурбайт эле. 2015-жылы мына анча мындай сүрөтчү дегенди көп билбейт болчук го. Азыр даны время бул сүрөткө түшүү мындай өтө актуалдуу да. Сүрөткө түшкөндү көп жактырышат. Ошон үчүн эми кайрадан сүрөт өнүктүрүп, бир эле ушу Кыргызстан эмес, чет жакка чыгып, көбүрөөк иштейли деген аракетте турабыз азыр.